Балуға қойынша айтайын, баштапқы шыққасында оқуы. Біз оқу кереметте 2019 жылдан бері оқығаннан бері ошоның үстін иштеп келе жатабыз. Артыңыздарда турат текчелерде. Ошо ар бир мугалим, бизде азыр 14 мугалим бар, 14 мугалимде бул жерде иштеген иштер баары болуп атат. Атайын ушундай файл үйүшүп турганбыз, балуга боюнча да. Бул жөнү сыртын жасап коюу эмес. Ар бир эмеде ошо балуатта атайын жылдык иш план иштеп чыгып, ошонун негизинде биз атайын ар бир мугалим классында өтүүнүн тема боюнча, ошо план боюнча тест жүргүзүп атат. Мисалы, бүгүнкү ошо план боюнча бекитилип турган болсо, ошо план боюнча ушундай атайын тест жүргүзүп, тесттин жыйынтыгын алышып, анан алар менен кайтарым байланыш жүргүзүп, канча процент жанагы эң төмөнкү процент берип калгандарга кайтарым байланыш жүргүзүп, ушул жерде кандай иштеш керек, ошо балдар менен иштеген иштер баары туруп атат. Ар бир мугалимдикин ушундай түзүп туруп, өздөрү анализдеп чыгарып, процент менен чыгып атат. Ошо процент боюнча кайра балдарга жана эң төмөнкү окуяга төмөнкү көрсөткүчтү берген окуучу менен иштеп, бул жерде бала менен иштеп кайра ар бир мугалимдерге ошо иштер жүргүзүп жатат. Баалуу апта ар бир мугалимдикин уюштуруп койгонбуз. Өздөрү эле ошо бул эмеде бөлүп койгонбуз. Окуу боюнча математика боюнча да өзүнчө план түзүп, жылдык план. Ошо жылдык пландын негизинде аларда ошондой тест алып атат. Бирок мисалы бүгүн теңдеме келе турган болсо, ошо теңдемени өткөндөн кийин балага кайра байкоо жүргүзүп ушундай тест алып атат. Бул жөн эле баягы бирөөнүн эмеси үчүн эмес, көрсөтүш үчүн эмес, бирок мугалим чын иштеп жатат. Иштеген иштер баары ушул жерде турат. Атайын биз өзүбүз февраль айында башталгыч класска декада койгонбузда, анан ошо декадага атайын ошо окуу керемет окуу сабагы математика боюнча эме кылдык да, сабактын планын койгонбуз. Анан койгондо мындай иштерди жүргүздүк. Сабак койдук, сабакта ошо стратегияны кантип колдонот, ошо стратегия боюнча кайра мастер-класс өтүп бересиңер деп, ар бир өзү окуганы да бар да биздечи. Анан ошо мастер-класста атайын ушинтип койдук. Койгондон кийин мугалим өзү изденип, окуп чыгып, ар бир сабакта ушундай туруп өтүп туруп, ар бир түзүп чыкты. Файлдарды азыр берде туруп атат да. Бир чети ошо биз уюштуруп койгонбуз жакшы болуп турат да, өтүп чыкты. Анткени мугалимдер толук түшүнүп алып калып атат. Дагы айта турган нерсе, бул ошо окуучулар менен иштеп, ар бирин көрсөтүп атат. Анан бул жерден дагы мындай койгонбуз. Сканировать этип кайра берген көрсөтүп да мугалимдерчи. Кандай экенин көрсөтүп атат. Ушуну уюштуруп койгонбуз. Ошо мастер-класс өтүп, ар бир мугалим өтүп берди. Ошо стратегия боюнча. Анан биз сабакка келгенде планшет менен жүрүп атабыз да, директор, завучта, шымолор кирип атканда анализин жөнүндө эме көргөзүү үчүн чыгарып туруп, мугалим өзүнө берип атабыз да. Өзүнүн анализин окуп, кайтарып байланыш түзгөндө. Биз ошону мындай түзүп атабыз. Ар бир кемчиликтер баягы планшеттер жок болгондон эме кыла албайбыздар деп жазып коебуз. Ушинтип кайтарып байланыш жүргүзүп жатабыз. Баалуу сабак апкадагы, баалуу апкадагы. Анан бул жерде чынын мугалимдер иштеп баягы 100% дегенден алсын, бирок баягы жүзүндө сабын калды. Эгер сурооңуздар болсо айтыңыздар. Биз ушундай иштеп атабыз негизичи. Ар бир эмеде туруп атат. 12 класс бар азыр. 12 класста 12 мугалим иштеп, ошо иштеген иштер бар. Бүгүн сабактарда көрдүңүздөр. Негизи баягы эгер текшерилип же семинарда биз сабакты даярдап алабыз да. Бул жерден чындыгы мугалимдер даярданбай эле өтүп көргүлөчү дедик. Даярданбай эле өтүп көргөн. Математикадан азыр келип көрдүңүздөр го. Чындыгы мугалим эч кандай өзү эле даярдап.
балдар менен да өтүп турмуш. Эгер күн мурунта мугалим дайрдан кое турган болсо, ал сабак кызыксыз болуп калгандагы жыйынтыгын бере албайм. Бала мугалим биринчи эле оозанып бүт көрсөткөн. Бүгүн сиздер көрдүңүздөр, өзүңүздөр бааладыңыздар. Бизде ушундай иштер жүрүп атат. Анан өзүңүздөрдүн оюңуздар нравится, сиздер бул сунушуңуздарды бuyerda kesip geçmişler oldu. Sizlerin ой fikirlerinizde bulunuz. Kemçilik olsa oğundayız, sonuçta kalınız, barının oğunlar gitmez. Rahmat, oğundurlarınızda. Ama bunlara ortalığı olduktan özümleri kısaca oyunda değil. Bol жерде siz көрсөтүп отырган баллонун планы, анан баллон жөнүндө деген тиги папкалардын ичин көрсөтүп кетпедиңиз. Планы, тест, кандай иштер жүрүп атат. Анан басым жасаганыңыз тиги андан кийинки баллонду колдонгондон кийин анан алып келген жыйынтыктарды анализдеп, анан кийинки иштерди пландаштырып атат көрсөтүп отурасыз да. Анан мен ойлоп атам, бул жерде канча көп мектептен билдиңер мугалимдер. Ушул аябай бир жакшы тажрыйба окшойт да. Тиги бул мисалы өкүлдөр үчүн, проекттин өкүлдөрү үчүн как отчет катары эмес, тиги мугалимдер үчүн сунушталып аткан нерселерди элестетип атам да. Ушулар ушул жерде отурган мугалимдер жана өзүнүн мектебине барып, ушул иш аракеттерди деген тиги уюштурса деген нерсе болуп атат. Анан бүгүн мен аябай чыйпылдаганым балу апка деген тиги көңүл бурулбай калабы деген ушундай аябай чыйпылдап атам. Убактыбыз жок болуп. Анан бирок Элзат тиги аябай өзү айтты, мен бүгүн эмес бүт мугалимдерди, көп мугалимдерди чогултуп чоң семинар өтөм депчи. Иш качан жүрөт, мугалимдерде иш качан внешний мотивация деп коет, бул маанилүү нерсе экен. Эгерде деген ал кийин бул внешний мотивация внутренний мотивацияга ички шыктандырууга өтүп кетет да. Эгерде завуч, директор, анан директордон районун методисти, анан өзү районно өзүнүн кызыктары болсо ушул иштерге, анда алардын мугалимдери сөз ошол темпте иштешет. Анан эми бул жерде биз көп нерселерди көрүп атабыз, недостатоктарды да көрүп атабыз, бүтүн мүмкүнчүлүктөрдү алып жана конкреттүү кадамдар боюнча, стратегиялар боюнча аны мини-семинарда обсуждать этебиз, аны талкуулайбыз. Бирок деген тиги ошол менен бирге жакшы иштерди көрүп атабыз ага. Мынакей могул папканы эле балуу боюнча уюштуруу деген бул аябай чоң жумуш деп эсептейм да. Анан мунун мугалимдердин иш аракети ушундай жакшынакай болуп көрсөтүлүп аткандан кийин бул жерде жеке мугалимдер эмес, завуч иштеп атат, директор иштеп атат, районунун методисти иштеп атат деп эстетип атам да. Анан рахмат, тиги эженин деген айтып кеткенине аябай баа берип атам жанагы. Кийинки иш аракеттери, кандай жүргүзгөн иш аракеттери бул жерде турат деп. Демек, жанагы боштугу бар окуучу, эчтекени билбей калган окуучу менен мугалим иш жүргүзүп атат деген нерсе болуп атат. Азыр дагы силер карап кетели. Бул бир экинчиден деген жанагы ойлорумду дагы жоготуп ийдим да. Бүгүн мен айтып кеткенге деген жетишпей калдым. Бирок тапшырмалар жыйнагын түзүп атабыз азыркы күндө. Ошол бүтөт болушу керек. Кудай буйрса майда силерге жетет болушу керек. PDF формат кыргызча. Анан ошол тапшырма жыйнагында тиги балуу апты жардам бере турчу кошумча материал катары тапшырмаларды мугалимдер колдонот. Жана таркатма материалдар деле бар. Окууда дагы бизде дагы көп эмелер варианттар бар эмеспи? Ошол варианттарды деле такшатыш үчүн колдоно берсе болот мугалим. Бирок ушул тапшырма жыйнагындагы беребиз мугалимдерге. Ал тапшырма жыйнагын жеке эле балуу апта эмес, эмеде дагы колдоно беришет. Математикага дагы кошумча материал катары колдоно беришет да. Ошону тиги айтып кетейин деп айткам. Мына кийин чоң рахмат силердин багытта дагы жүргүзүлүп аткан иштерге. Даже кайтадан байланыштуу дагы распечатка берип, распечатка кылып, ар бир тиги окуучу кайсы деңгээлде болсо ошол окуучу менен жүргүзө турчу тапшырмаларда бар деп айтып өттүм. Ошол менен сабак алып барат. Рахмат.
жатабыз да. Мұғалімдер жаңағы бұл тест алып жатқанда өздеріне белгілеп жатады. Ошол аркылуу синхронизация кете бербейт же сөздү планшетке түшүрүш керек дейт. Мұғалімдер түшүрөт, бирок ошол планшетте ар бир класстын ачып койгонбуз. Анан мұғалімдер ошол жерде Синхронизацияны сөзсүз кылыш керек болуп атат да. Бүчү семинарда карасак, силердин районунда же Манас районунда мынакей Айза Манас районунун башка Манас районун карап барып ушул 5 айдын ичинде мисалы 17 гана мугалим колдонду деген эме чыгып атат. 1 айдын ичинде 1 мугалим колдонду, 4 окуучудан өттү деген эмне чыгып атат да жыйынтыкта. Демек деген биз балуатты мугалимдер такыр колдонбой атат деп ошо Элизакка уланбап айткан ошол болуп атат да. Муну силер жакшы жумушту көрсөтүп атасыздар. Демек деген себеп эмнеде? Себеп ошо синхронизацияны баспай атат да. Анда сиз өзүңүз жетекчилик алып туруп ар бир мугалимден деген приложениясын ачып тургандан кийин синхронизация кылдырышыбыз керек деген ойдо болуп калдык да. Суроо берсем болобу? Ошо боюнча биз өзүбүздүн телефондон эле синхронизация кылып планшетке түшүрбөсөк деле ошол жака барабы? Анда биз эки жумуш кылып аткан экенбиз да. Биз телефонго да түшүрүп, анан планшетке да түшүрүп атабыз да. Анын кереги жок планшетке түшүрүүнүн, Биз өзүбүздүн телефонго кылып эле синхронизация кылып коебуз. Андайды кылып жүрөбүз. Биз бул жака да түшүрүп, өзүбүздүн телефонго да түшүрүп атканбыз да. Двойная работа болуп калып атат да. планшетке түшүргөнүбүздүн себеби мындай болду да. Базага да түшпөй калып атат, мугалимдер бул синхронизация түшпөй калып атат, кайрадан баллапка кире албай калып атат. Телефонун жоготуп жиберип атат, телефонун алмашканда баягы өчкөн жок болуп планшетке анда ал мугалим өзүн регистрация кылыш керек. Өзүн регистрация кылып алып, анан кийин тиги балуатты ошо планшеттин залыштап сурап алып, балуатты өзүнүн фамилияңызды тартып көрүп, анан кийин синхронизация кылсаңар болот да. Эгерде телефон менен көйгөй болсо, эгерде телефон менен проблема жок болсо, анда өзүңөрдүн эле телефонуңарда колдонула. Ар бир тест өткөн сайын синхронизация кылып турабыз. Биз ар бир класстын Кажети жок, эгерде телефондору иштесе, жакшы иштесе, анын кажети жок. Эки жумуш болот да, убакыт кетип атат. Ооба, ошол Мындай болуп калат, интернет ар кайсы аймакта ар кандай тартат да. Анан жакшы толук болбой калып атат да. Мен алдым да атат, бирок кайра өзүнүн телефонунда көйгөй болуп ачып көрсөтө албай калып атат да. Ошон үчүн анан планшетке кайра түшүрүп. Мисалы мен азыр ушу математикадан немеге кире албайм да, балаларга телефон такыр ачпайт. Анан ноутбук менен кирем. Альбимде ушундай көйгөй Ноутбукка скачивать этип аткан силерде бар болсо, демек силер аябай впереди экенсиздер да. Анткени ноутбукка скачивать эте албай ушул нерсени мына азыркы мини семинар менен көрсөтөлүп келген эмебиз дагы бар болчу да, ушул темабызда. Жакшы ноутбукка скачивать эте алсаңар, ал жерде чоң да болуп, көзгө да көрүнүп турат эмеспи? Майда болуп. Кече балалар мен Батай ата районун эле көрдүк, Талас районун көрбөй калдык да. Талас районун көрсөк, мен ойлойм, жакшы эле процент берип болуш керек, себеби биздикилер иштеп эле жатышат. Оған синхронизация кылбай калышы мүмкүн. А так иш алып бара Вот этим планшетом пользуется директор, завуч, шмор и можно учителя. Каждый заходит в балуатта өзүнүн логин менен, өзүнүн пароль менен. Считайте, что логин, пароль это сиздердин ачкыч от вашей квартиры. Под одним паролем бир этот квартирага киргизбейсиңер да үйүңөргө башка адамды. Вот у каждого свой ключ самый. И вот когда вы синхронизируете, да, иногда вы нажимаете синхронизация и отправляете. И это отправляется, возможно, бир адамдыкы. Каждый өзүнүкүнү должен открыть и өзүнүн немесиде должен синхронизировать. Почему? Потому что несколько адамдар ичиде бар зарегистрированы. Вот. Поэтому вот это учитывайте раз. И, как вот уже сказали, если телефонно у вас проблемы, то тогда вы можете планшетом пользоваться.
Еще одно видео хотят забыла. Шону рахмат. Ошол ушул балалар боюнча жүргүзүлүп аткан иштерди көрсөтүп койгонуңар аябай сонунуктуу. Мисалы мен жазып алып туруп мунун отчетко жазам. Мугалимдер мына мондай иштерди жасашкан экен деп жана синхронизация деген аябай көйгөй болот. На самом деле тиги көчөт табысы деген мындай аз көрүнгөндө анан ошону эле басып койсо сразу взрыв болот да. При наличии интернета. Если интернет жоқ, синхронизация будет. Аягына чейин болбосо да түшпөй калат база. 100% болгондон кийин ага. А вот то, что вы сказали, двойную работу не стоит делать, телефон и это. И вот то, что вот здесь балдардын результаттарыны журналга киргизип атасыңар. Распечатка киргизип еще Журналга коюп эмес. Багып Журналга коесуңарбы, Нет. Жок, журналга койбойбуз. Ошону эле биз тест алып атканда эле бул жерден чыгып атат да. Ошол баягы эме үчүн эле да биз өзүбүздүн баягы берген сабагыбызды кайра алышыбыз керек да, результатын көрүшүбүз керек. Ошол үчүн эле өзүбүздө туруп атат. Ошол үчүн ар бир мугалим искиришип атканда жерге чакпайт да. бир нерсе жанагы унутуп калган нерсемди айтып коеюн. Сиз жана теңдемени темасы бүткөндөн кийин балуу жүргүзүп атам деп айтып атпайсыңарбы? Теманы тиги жүрүшүндө деле алабыз. Жүрүшүндө алып койдуңар. Мисалы жанагы эмеде деп жазылып турбайбы? Ушул чейректин аягында чейректин ичинде деп экинчи чейректе бул ссылка. Темага ушул экинчи чейректе болсо теманын жүрүшүндө балдардын кандай деңгээли билиш үчүн аныкташ үчүн жүргүзүп койгула. Жүргүзүп результатын алып анан иштей бересиңер да. Бул баланы өйдө көтөрүп дагы өстүрүп анда мындай иштер жүрө берет да. Анан кийинки темага өтүп кетип баратып кайра теңдемени кезиктирсеңер, же болбосо дагы теңдемени деген баягыда өткөрдүм элем, пост тест өткөрбөй калдым эле десеңер, кийинки чейректе деле кайра теңдемени алып убактыңар болсо, өткөрүп койсоңор эч бир анын эмеси жок, ашыкчылыгы жок да. Өзүңөргө бекемдеп койсуңар, балдарым могул көндүмдөрдү тиги толук кандуу калыптандырылган экен деген суроого жооп берип койсоңар. Буну 2-3 жолу колдоно берсеңер болот да. Суроолоруңуздар жокпу? Болсо берип алыңыздар. ошо суроолор ошолчу да. Боюнча алыш керек, Ошол класс боюнча. биз мурун өтө начар окуп калган жана результат бере албай жаткан балдардын ачыбызда. Класс боюнча эле алып атабыз да. Ал дагы бул мугалимдин мүмкүнчүлүгү да. Эгерде мугалим балу алып эми бүт класска өткөргөндө бул аябай чоң жумуш. Убакытты көп алат. Анан кийин тиги башка тапшырмалар аткылуу деген көп окуучуларды деген уже тиги балу жүргүзүп койгонсуңар. Жанагы стратегиянын жардамын эле кантип чыгардым деп отуруп деле. Эгерде деген актуалдуу бир кандайдыр бир топту көрүп турсаңар, ошол топтун үстүндө ошол кичи топ менен да өткөрсөңөр болот да. Ал бүт класс менен өткөрөм деген учур да болушу мүмкүн. Анан кийин ал мугалимдин мүмкүнчүлүгүнө, мугалимдин анын көз карашына жараша болот да. Биз деген тестти деген мынтип берип койгонбуз. Индивидуально өтсө болот, анан кийин тиги кичи топтор менен. Ошо кичи топтор менен өтө турчу деген тестти бүт класс менен өткөрөм деп элестетсеңер, анда өткөрө бериңер. Анын эч бир эмеси жок да. Но обычно эффективно малый группалар менен. Малый группа менен өткөрүп коюп туруп, аны менен иш аракет жүргүзүп, анан кийинки малый группаны дагы өткөрөм десеңер, ал малый группа менен өткөрүп, анан кийинки кадамдарга өтөсүңөр да. Кандай тургуза коюп коебуз. Суроо жок десе болот. Коноктордон суроолор жокпу? Анда биздин Айдар өкмөтүндө кыскалгандай болчу. Баягы сиздер менен жолугушуп, эжекелер, башка жолугушуп, болгон көзгөлөрдүн баарын айтып чечишип атабыз. Болгондо эми бизди берди, эжекелер жакшы. Бул 19 жылдан бери, 2019 жылдан бери жакшы. Онлайнда катышып, баарында керемет окуучу катышып атат, семинарларга барып, тренингтерге барып атат. Кудайга шүгүр жүрүп атат. Баягы иш болгон жерде кемчилик болот, наркы жетишпестиктер болуп калат. Мен ойлойм, эжекелер дагы кемчиликтен түштү, оңдойт.
жаңы бир жакшы ийгиликтер келет деген ойдомун. Сиздерге сиздерге ден соолук, ишиңизде чыгармачылык ийгиликтер боло берсин деп айтчумун. Рамазан айы